Ааламга кеткен жол айылдан башталат, урматтуу Мусамбек тууган. Бардык менмин деген адамдар, менмин деген чыган инсандар ошол айылдагы эле адамдар, айылдан чыккан адамдар. Ошол эле биз жеген айранды, биз ичкен сүттү ичип чоңоюшкан адамдар. Айылдагы адам бардык чакта өзүнүн жолун табат. Урматтуу Мусамбек тууган, мен эмне үчүн айтып жатам бул нерселерди? Бир жаш жигит душмандын колуна түшөт. Ал учурда согуш мезгили болчу. Душмандардын колуна түшүп калды. Ал душмандары аны кул кылып башка өлкөгө сатып жиберди. Ал кулдукка барып, бирөөнүн кулу болуп, эмгек кылып, ал зээндүү, акылдуу болуп, кулчулуктан амандыкка чыгып, боштондукка чыгып, өтө акылдуу болгондуктан, зээндүү болгондуктан көтөрүлүп акыры ошол өлкөнүн падышасы болду. Падышасы болуп, күндөрдөн бир күн кербендердин арасынан келип жаткан кербендердин арасында өзүнүн мекен жыты жыттанган, өзүнүн киндик каны тамган мекенинен бир топ райхандарды алып келген кербенчини көрүп калат. Кербенген жакындаган сайын райхандын жыты чыгып, айылдагы ойлогон күндөрү, айылдагы достору, жаштык чагы, ата энеси эсине түшүп, айылдын жыты бардык сезимдерин козгоп жиберет. Байлыкка, бийликке, бардык мансабыга карабастан падыша өзүмдүн айылыма кетемин дейт. Урматтуу Мусамбек тууган, эң кыйын күндөрдөн өткөзгөн, эң кыйынчылык күндөрдөн дагы өтүшүнө карабастан, бирок айылдын жытыга келген учурда бардык адам жеңилет. Ооба, урматтуу Мусамбек тууган, айылдын жыты. Ааламга кеткен жол айылдан деген ушундан.